Коопшаар долбоорун боюнча бул 5 жылдык долбоор, туурабы? 5 жылдын ичинде 10 миллион штраф, туурабы? 1 жылда канча штраф болуш керек? Өзүн акташ үчүн 2 миллион. 2 миллион штрафты сиз бөлүңүз, 12 айга канча болот экен? 166 миң штрафты булар фото, видео фиксация кылыш керек, туурабы? 166 миңди эми бөлүңүз 30 күнгө канча болуш керек экен? 5500-төн. Ар бир камера 231ден саатына жолдо жүрүү эрежесин аныктап тактап чыгыш керек. Ошондо коопшаар долбоору толугу менен ишке ашат. Туура айтып атамбы? Бул арифметика туура. А сиздер бүгүнкү күндөгү 10 камера иштегени бул планга толгон жок да. Толбой атат. Демек коопшаар долбоору туура эмес ишке кирди. Анткени мына азыр силер Бишкек шаар мэриясы, Бишкек Зеленхоз, тазалык, Бишкек асфальт сервис булардын бардыгы коопшаар долбоор ичинде алкагы иш жүргүзүп атат. Туурабы? Мына ички иштер министрлиги өзүнүн гана булар алкагы иш жүргүзүп атат. Мен ички иштер министрлиги бул тендерди өткөргөн жок. Силер башында болгон жоксуңар. Силердин ишиңерди мен көрүп атам. Силердин моюнча маселе жок. Кептин баары коопшаар долбоордун өзүндө болуп атат. Мына жана Иманалы Кадырбекович айтып кетпедиби? Силер айткылачы, мына ушу бүгүнкү күнгө чейин Иманалы Кадырбекович ушу коопшаардын 10 камера иштеп атат да. 10 камера ичинен бир автоугон аныктадыңарбы? Бир кылмышкерди, террористтерди таптыңарбы? Же 10 кишини жолдо жүрүү эрежесин бузган үчүн айып тактыңарбы? Тапкан жоксуңар. Анткени бул камера менен аппарат турат. Булар жанагы чийинден өткөн машиналарды гана аныктап тактап жөнөтүп атат. Туурабы Гүлмира? Нарушенияны, жолдо жүрүү эрежесин бул киши айтып атпайбы? Бул коопшаар долбоор эмес деп. Тиги жерде безопасный город деп жазылып турат. Городду тескерисин окусаңар, не болот? Дорог болот. Это безопасность дорог, никакой город. Шаардын коопсуздугу жөнүндө маселе жок. Аэропортто камера жок. Чоң мамлекеттик ишканаларда жок. МВД СМБдын жанында жок. Анан каяктагы коопсуз шаар? Бул коопсуз жол долбоор президенттин башындагы, өкмөт башчынын башындагы, элдин башында айлантыңар да. Бул маселен 10 миллион штраф, минимальный штраф 1000 сомдон болгондо канча болот? Это 10 миллиард сом. Туурабы? 10 миллиард сомго рассчитан проект долбоор 10 миллиард сомго. Ошол 10 миллиард сомдун 2,5 миллиард сомун Vega концерн деген жана тендерди уткан компания алат. Туурабы? Туура айтып атамбы мен? Туура. Мына ошол калган 7,5 миллиард акчаны МВД алат, мэрия алат, СМ алат. Эң эле аз акчаны Кыргыз поштасы алат. Туурабы? 16 сомдон ар бир жанагы бактылууга жеткизген үчүн. Туурабы? Туура айтып атамбы? Муну ким төлөйт? Бюджеттен бир тыйын бөлмөйт. 10 миллиард сомдун бардыгы мынагу окшогон карапайым элдин чөнтөгүнөн чыгат. Маселен ошо жана жолдо жүрүү эрежесин бузган адамдар мамлекеттик органдарды багат. Кептин баары ушуда болуп атат. Элдин жини келген ушудан болуп атат. Анан кийин мына азыр 10 гана аппарат АПК турду да. 10 АПК турду. 10 АПКны эми 35 миллион доллар. Бул долбоордун баасы. 35 миллион доллар. Ошол 110 АПК Кыргызстанга эсептелген 110 АПК. Азыр ошонун 10-ун коюшту. 10-ун коюшту да. Эми эсептеп көргүлөчү, ар бир АПК 300 миң доллардан болот атпайбы? Тесттин отверткасынан биз 600 доллардан болуп кеттир деп ызы-чуу чыгардык. А ким карадыңар? Азыр могу жолдун боюнда жана мобилный деп коет, 3 футтуу переносион турат да. Ошол 300 миң долларга болобу? Азыр же 30 миң доллар болобу? 20 жеке стационардык комплекс, 20 мобильный комплекс. Иманалы Кадырбекович, сиз 35 миллион долларды 110го бөлүңүз. 110го бөлүңүз. 300 миң доллардан болот атпайбы? Менде маселе ушул жакта болуп атат. ТЭЦтин авариясында жаман авария болот кийин бул менен. Сиз каржылык жана жооп бербейсиз. Сиз жоопкерчиликти өзүңүзгө албаңыз. Буну МВД көргөн жоксуңар. Убагында мына мага Молдомуса Ташполотович Коргатиев СМС аркылуу кат жазды. Мен 2009-жылы Чудиновдун өкмөтүнүн убагында Туркия менен барып келишим түзүп келгем дейт, өкмөттүк. Бишкек шаары, Ош шаары, Мысыр тегеренме жанагы трассалардын бардыгы 19 миллион долларга турган дейт. Бул генерал лейтенант Тоңатиевдин сөзү. Зарылбек Рысалиев айтып атат, мен Капар начальник УУД менен Турсбекович менен Анкара шаарына барып туруп, Анкаранын коопшаар долбоорун кантип ишке киргиздиңер десем, 6 миллион калкы бар Анкара шаары 20 миллион долларга киргизипти. Арде 1000ден ашык камера турат, биздикине 110 эмес да. Мына ошону коопшаар дейт. Арде темир жолдо бар, мектепте бар, садикте бар, подземкада бар, торговый центрде бар, мамлекеттик ишканаларда. Мына ошону айтса болот коопшаар деп.
Анан бизде бир кичинекей коопсуз жол долбоорун көргөзүп алып, анан кийин ушуну өкмөт башчысын 2 жолго алып келип, депутаттардын баарына келип отурган презентация кылып атпайсыңарбы? Ай, 12 февралдан 12 март бир ай болду. Бир айда канча акча таптыңар? Канча акча таптыңар? Силердики 3 мартка чейинкиси 10 миң болуп кетти, туурабы? Туура. А кодексти никто не отменял. 1 январда мактачы. Берден мамлекет ошондо 18.500 жанагы жолдо жүрүү эрежелеринин бардыгын силер мындай списать этип салдык, туурабы? Анткени кодекс 4 марттан ишке кирди, ошого чейинкилер бар жок депчи. Бул деген 1000 сомдон эсептегенде 18.500.000 сом бюджетке зыян алып келди. Эгер чында бизде коррупция менен күрөш болсо, анда бирөө жоопкерчилик тартыш керек болчу да. Ким күнөөлүү? 18 миллион сом бюджетке түшпөй калды. А Кыргызстандын бюджетте быйыл 600 миллион сом безопасный городдон түшөт деп киргизип алган. Өкмөт киргизип койгон. А эгер 600 миллионду биз 4 кварталга бөлө турган болсок, 150 миллион сомдон түшүш керек болчу. Мына азыр 1 квартал битти. Силерге түшкөн жок да. Демек, кооп шаар долбоору, жоопсуз шаар долбоорду айланып баратпайбы? Ана коомчулуктун башында айлантпашыбыз керек да. Буну силер, мисалы мына башында теге жогорку нарын каскад болгон, укмуш дегенбиз. А эмне болду? Ушинтип презентация кылган, удот келген президент ошол кезде Алмазбек Атамбаев бар аштырган, эмне болду? Кетти, Лиглас менен эмне болду? Лиглас менен эмне болду? Мына бул деле долбоор, ошондой долбоор, анан силер жөн эле мондай деп туруп, анан коомчулуктун башын айлантып, анан депутаттарды, министрлерди бизди мындай пайдаланганыңарды токтоткула. Керек болсо, кооп шаар долбоору толук кандуу ишке кирген жок. Вега концерн аткара турган жумуштарын Бишкектин мэриясы аткарып атат. Мына силер аткарып атасыңар. Инфоком аткарып атат. Чын айтканда, обработканы инфоком мурда даярдап койгон. Бардыгын ошол даярдап коюп чыккан болчу. А тигилер келди, штрафтан акчаны чогултат, 10 миң кетет. Эл төлөйт, бийлик төлөбөйт, өкмөт төлөбөйт, бюджет төлөбөйт. Мына баягы кыргызда айтылат эмеспи? Козголбой турган сөз эле козголуп кетти өз эле депчи. Мен да ушул коопсуздук шаар долбоору боюнча бир аз коогурап анан сиздерди кодулап коеюн дедим да. Эмне үчүн 1 жылга жетпеген убакта коопсуз шаар деген тендер 2 жолу сырып болду. Мындайча айтканда өкмөт эл алдында 2 жол шылдың болду дегенди билдирет. Эмне үчүн 7 жылдан бери бул коопсуз шаар долбоор ишке ашпай келет? Бул эч нерсе жок. Бунун секрети жок. Бул жемкорлук. Эми бул тендер деп атпайбы? Эми тендер деген сөз орусча термин да. Тендерден кыргызча тергелиши тең бер да. Бергендер теңин бер дейт, алгандар кемин беребиз дейт. Ошентип эле келише албай, эки ортодо элге шылдың болдук да. Мына мен кече тармактык комитет карап, буну эмки жумага өкмөттүн отчетун угабыз деди. Чечим кабыл алды комитет. Эмки жумада дагы мен көп нерселерди айтам, бул кооп шаардын күнгөй тескеи боюнча. Мен бир талабын айтайын да, акыркы тендер эмне үчүн акмакчылык болду? Ушу сиздер ушу өкмөттүн ат койгон жагынан да карасаңыздар да. Былтыркысы же быйылкысы жыл башында акылдуу шаар болчу. Мунусу коопсуз шаар. Акылдуу шаарыңар айнып кетти, коопсуз шаарыңар жоопсуз шаар болуп калды. Кыргызча эле башкача ат койсоңор болбойбу? Төрөлөк балага ат койбойт да. Анан бул тендерде мындай деп требование коюп турду, ушу жана мамлекеттик комитет технологиялар боюнчачы. 5 жылдын ичинде жанагы инвестор Вега концерн өзүнүн короткор коопсуз шаар каражатын Кыргызстандан чыгарып кетет экен да. Аны мындай эсептешип коюптур биздин адистер. 5 жылдын ичинде 10 миллион штраф болот. Ошонун жармысын алабыз, жармысын силерге салабыз, жармысын биз алып калабыз. Анан 5 жылдан кийин силер кете берсеңер болот деп. Жылына 2 миллион штраф дейт. Ушундай да болобу? Мен биринчи жолу угаттым ушундай тендердин талабын. Бул деген мындай да, кыргызча айтканда, болочок бозулган жигитке болочок кайнатасы айтып атат, "Эй, сен менин кызымды алып бер. Мен кызым мыкты, 5 жылда сага 5 эркек бала төрөп берет. Болбосо кайта үйгө келет." Ошондой эле талап болот атпайбы? Ким билет 5 жылдын ичинде канча штраф болот, канча айып болот, канча киши майып болот, канча киши набыт болот. Мына ушул үчүн эле жоопко тарса болот да. Алдын ала анализди ким берди? Ким айта алат ушу 5 жылдын ичинде бизде бир күн айдоочулар бизде жол эрежесин бузбай калса кантебиз? Азайып кетсе кантебиз жол кырсыктары? Анда өкмөт төлөп бере албай калат инвесторго 2 миллион штраф болуп калат да жылда. Анда ал кетип калса, анан кайра тендер уюштурабызбы? Бул деген акмакчылык да. Мен ошол мамлекет технология башчысы ушул жерге өкмөт башчыга алып келгенде айттым эле, ушул 5 кылмыш иши бар адамды ушул кызматка дайындап атабыз. Кооптук
кызматка жооптуу эмес адамды дайындап атасыз дегенде өкмөт башчы өзү болушуп койгон жок. Рыскелди чиновник бул ушак деген. Мен азыр маалымат алдым. 9 кылмыш иши бар экен Бакыт Шаршембиевке. Мен жакында өкмөт башчыга да өлкө башчыга да ошол козголгон кылмыштар боюнча маалыматты берем. Рахмат.